Акылбек Жапаров Кыргыз темир жолунун эксперименталдык вагонунда бейрасмий жыйын өткөрдү. Арслан Койчиев президенттин кеңешчилигинен кетип жаңы кызматка дайындалды. Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары октябрь окуялары боюнча акталды. Кыргызстанда медайымдык билим берүүнү өнүктүрүү маселеси талкууланды. Быйыл суга суу берүүдө көйгөй болбойт, деди Алмаз Сокеев. Бишкекке Даламандан биринчи чартердик каттам учуп келди. Темир жол паркынын эски жүргүнчү вагондорун пайдаланууну уланта берүү керекпи же жаңыртуу керекпи? Кыргызстандын транспорт тутумундагы бул жана башка маселелер министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун президенттин администрациясынын жана министрликтердин өкүлдөрүнүн катышуусундагы бейрасмий көчмө жыйындын күн тартибинде белгиленген. Жекшемби күнү 26-июнда Бишкек-2 Рыбачи темир жол каттамына модернизацияланган вагонду ишке киргизүү процессинде Акылбек Жапаров жаңыланган вагондо акыркы аялдамага чейин барып оңдоо иштеринин сапатын көзөмөлдөдү. Арслан Койчиев Кыргыз тараптан Түрк тилдүү мамлекеттер уюмунун башкы катчысынын орун басары болуп дайындалды. Буга чейин президент Садыр Жапаровдун жарлыгынын негизинде Конституциянын 71-беренесин жетекчиликке алуу менен Арслан Койчиев башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу президенттин кеңешчиси кызматынан бошотулган. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаев октябрь окуялары боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында акталды. Ошондой эле кылмыштын курамы жок болгондуктан сот Атамбаевдин тарапташтары Фарид Ниязов, Курсан Асанов, Канат Сагынбаев, Темирлан Султанбеков жана Жеңиш Молдокматовду актады. Алмазбек Атамбаев менен Фарид Ниязов үй камагына чыгарылды. Бирок Атамбаев башка иш боюнча айыпталып жаткандыктан абакта калат. 27-июнда билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Авазбек уулу Кёнхи университетинин медайымдык иш жана илим факультетинин профессору Шин Хён Сук башында турган Жаркын Кыргызстан долбоору боюнча Корея делегациясы менен жолугушту. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар медайымдарга квалификация билимдерди жана бөлөмдөрдү алуу үчүн көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү берүү зарылдыгын, ошондой эле кыргыз реалдыгына ыңгайлаштырылган алдыңкы тажрыйбаларды киргизүүнүн маанилүүлүгүн айтышты. Иш-чара Кыргызстанда медайымдык билим берүүнү мындан ары өнүктүрүү максатында өттү. Айыл чарба министрлигинин суу ресурстары кызматынын директору Алмаз Сокеев кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында бул жылы суга суу берүү боюнча көйгөй болбой тургандыгын билдирди. Анын айтымында суга суу берүүгө даярдык иштери өткөн жылдын ноябрь айында эле башталып, быйылкы жылы май айында аяктады. Бүгүн 29-июнда Манас эл аралык аэропортунда Даламан-Бишкек-Даламан багыты боюнча биринчи чартердик каттам салтанаттуу түрдө тосуп алынды. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун басма сөз кызматы билдиргендей, биринчи каттам менен Бишкекке 63 жүргүнчү учуп келип, Даламанга 178 жүргүнчү учуп кетти. Даламан-Бишкек-Даламан багыты боюнча каттамды Pegasus авиакомпаниясы жумасына бир жолу аткарат.